Менин урматтууларым, кайрадан көрүшкөнүбүз үчүн жаратканга чексиз мактоолор болсун. Өткөн сериясында биз хижраттын 7-чи кылымынын башындагы бүткүл дүйнөдөгү абал боюнча сөз кылганбыз. Анда биз дүйнөдө эки негизги күч болгонун айтканбыз. Ислам дүйнөсүнүн күчү чачырандуу болуп, Аббасид халифалыгы баштаган көптөгөн майда өз алдынча алсыз мамлекеттерге бөлүнгөнүн көргөнбүз. Экинчи чоң күч батыш европалыктар жетектеген крестүүлөр болчу. Хижраттын 7-чи кылымынын башында алар да алсыздана баштаган мезгил эле. Мына ушул мезгилде дүйнөнүн чыгышында бир күч пайда болду. Акыйкатында булар дүйнөдөгү адамдардын жашоолорун акылга келбеген таризде башка нукка буруп жиберди. Бул өзгөртүүлөрдү алар бир нече 10 жылдын аралыгында эле жасашты. Бул күч монгол татарлардын күчү эле. Биринчи жолу татарлар жөнүндө хижраттын 603-жылы сөз болгон экен. Алар Кытайдын түндүгүндө жайгашкан Гоби чөлүндө пайда болушкан. Азыр Гоби чөлүнүн территориясы Монголияга карайт. Булар көчмөн уруулардын жоон тобу болгон. Силерге ошол аймактагы элдин канчалык тыгыз жайланышканы маалым болсо керек. Булардын тобу бизге монгол татар деген ат менен белгилүү. Алардын арасынан бир адам чыккан. Ал адам өтө кыйын уюштургуч, адамдарды башкара билген, каарман кол башчы, аскердик жана стратегиялык ой жүгүртү алган, жөнөкөй көчмөндү да каардуу жокерге айландырып койгон адам болгон. Ошол киши татарлардын чачырандуу урууларын топтой баштаган. Бул тарыхта эң популярдуу адам Чыңгыз хан. Чыңгыз хан бул лакап ат. Ал котормолордо ар түрдүү болуп, эң улуу хан же дүйнөнү багынткан адам, эң күчтүү адам дегенди түшүндүрөт. Өзүнүн аты Темучин. Адамзат тарыхындагы абсолюттук канкор адам болгон. Бул жөнүндө көп айтылбаган менен чындык мына ушундай. Чыңгыз хан татарлардын могол уруусунан болгон. Качан Чыңгыз хан татарлардын урууларын баарын чогултуп бүткөндөн кийин алар монгол деген ат менен белгилүү болуп башташкан. Эми биз монгол десек та, татар десек та хижраттын 603-жылы түзүлгөн бир эле монгол татарлардын мамлекетин түшүнөбүз. Ханалла 10 жылга жетпеген убакыттын ичинде Кытайды толугу менен басып алган. Ал эми азыр картадан Кытайдын территориясын элестетсеңер, 9 миллион квадрат километр болгон эбегейсиз чоң аймак. Анан дагы Таиланд, Камбоджа, Корея, азыркы Монголиянын талаалары жана Сибирдин бир топ жерлерин басып алып токтоп калбай, коңшу мамлекеттерге көз арта баштаган. Бул аймак ислам дүйнөсүнүн чыгышында жайгашкан. Эсиңиздерде болсо, мурунку сериябызда айткан ислам дүйнөсүнүн ири мамлекеттеринин бири Хорезмшахтын мамлекети болчу. Кытайдын батышында жайгашкан биринчи эле мамлекет бул Хорезмшахтын бир бөлүгү болгон казактар эле. Чыңгыз хан белгилүү өлчөмдө жерлерди өзүнө багынтып алуу менен территориясын чоңойтуп баштаган. Анын жоокерлердин өзгөчөлүктөрү деп алардын тартибин, согуштук күчүн, кынтыксыз пландарын айтса болот. Ошону менен бирге эч бир мээрим дегенди билбеген ашыкча ташбоор да болушкан. Чыңгыз хан ашыкча канкордук менен согушкан. Муну биз анын аскерлеринин жөнөкөй эле бир шаарды жеңип алгандан кийинки кылган кыргынынан мисал катары көрсөк болот. Кыргындан шаар тургундарынын баары соо калган эмес. Эркек, аял дебей, жаш балдардан бери кырып салышкан. Бул иштер алар үчүн көнүмүш болчу. Анан да мындай мыкаачылык ар бир согушта кайталанган. Жана дагы бир Чыңгыз хандын чоң өзгөчөлүктөрүнөн ал эч качан башкалардын тарабын алган эмес. Чыңгыз хандын жанында эч кандай башка күч, эч кандай дипломатия, эч кандай политика болгон эмес. Бир гана согуш, согуш жана согуш, дайыма согуш. Чыңгыз хандын позициясы ушундай болгон. Ушул жерден айта кетчү нерсе, мындай өзгөчөлүктөр адамдык баалуулуктары жана дини жок армияларда болот. Биз мындай аскерлерди динден кайткандар менен болгон согушта, бутпарастар, перстер, римдиктер менен болгон согуштарда жана ислам өлкөлөрүнүн колонизаторлор менен болгон согуштарында, ошондой эле мусулмандар менен мусулман эместердин ортосундагы согуштарда көрүп жүрөбүз. Адамдын табияты ушундай жаралган экен, динсиз, ыймансыз адамдар аскерлерге башчылык кылганда, Чыңгыз хандын армиясына окшоп, алардын армиясы да адамзатка каршы кылмыш кылгандан кайтпайт. Чыңгыз хандын өзү бул жаатта лидер болбосо дагы, анын армиясынын өзгөчөлүгү болуп, чектен чыккан жырткычтыгы жана жийиркеничтүү иштери менен азыркыга чейин алдына эч кимди чыгарбай келүүсү.
Чыңгыз хан Иракты басып алууну пландаган жана ниетинде ошол жерлердин баарысына өз бийлигин орнотууну көздөгөн болчу. Бирок бул планын ишке ашырууга Аббасид халифалыгы тоскоол болгон. Бул жерлердин баардыгы Аббасид халифатынын жерлери болчу. Аббасид халифалыгы дегенде дүйнөлүк лидерлер корко турган жана халифалыктын душмандарынын жүрөктөрүнө коркунуч салган аталыш болчу. Себеби халифалыктын 500 жылдык тарыхы бар эле. Көңүл болуп карасаңар, Аббасид халифатынын 500 жылдык тарыхы бар, а монголдордун хандыгына 10 эле жыл болгон. Чыңгыз хан Аббасид халифалыгы менен же ислам дүйнөсү менен согушканга даай албай жаткан мезгилде дүйнөдө таң калыштуу бир окуя жүз берген. Урматтуу ага-ини, эже карындаштар, биз буга чейин дүйнөдөгү негизги күчтөр ислам дүйнөсү жана крестүүлөр болуп экиге бөлүнгөнүн айтканбыз. Элестетсеңер, ошол мезгилдеги алдан тайган күчсүз крестүүлөр монголдорго өздөрүнүн делегациясын жөнөтүшкөн. Ал делегациянын Франциядан чыгып, монгол татарлардын борборуна чейинки болжолдуу 12 000 чакырымды түзгөн катаал, коркунучтуу, кыйын жолду басып өтүүсүнүн бир эле себеби болгон. Ал монголдорду ислам дүйнөсү менен согушка тукуруу гана болчу. Ал мезгилдеги крестүүлөр албетте христиан дининде болушкан. Ал эми монголдор кудайсыз болушкан. Аларга ислам, буддизм, христиандыктан алынган жана ойдон чыгарылган жоболордон турган Чыңгыз хан жазып берген Яссак деген китеби жана анын негизинде ойлоп табылган дини болгон. Бул дин христиан динине таптакыр каршы келсе дагы, крестүүлөр мусулмандарга каршы согушуу үчүн монголдор менен биригүүдөн кайра тартышкан эмес. Же жок эле дегенде монголдорду мусулмандарга каршы тукуруп турушкан. Ушул жерде айта кетчү дагы бир нерсе бар. Муну биз байкай алабыз жана таң калыштуу экенине инанабыз. Жараткандын кулдарына жөнөткөн кайсыл гана пайгамбарына каршы капырлар согушса, ошол мезгилдеги баардык капырлар биригишип пайгамбарга каршы согушкан. Мисалыга, мусулмандарга каршы иудейлер менен мушриктер биригишкен. Перстер менен римдиктер алардын ортосундагы карама-каршылыктарына карабай мусулмандарга каршы согушта биригип келишкен. Биз жаңы тарыхтанбы, эскиденби, качанкы болгон ишти карабайлык. Мусулмандардын душмандарды бири-бирине болгон душмандыктары канчалык чоң болбосун, исламга каршы дегенде алардын арасындагы өзгөчөлүктөр бири-бирине болгон кастыгы элдешкис болгонуна карабай дайыма бир туунун түбүнө бирге калышканын көрөбүз. Бирок Чыңгыз хан эч кимден жардам да күткөн эмес, бириккиси да келген эмес. Дипломатия эмне экенин да билбеген. Жанында башка бир тең ата бирөөнү көргүсү да келген эмес. Болгону крестүүлөрдөн мусулмандарды басып алуу идеясына гана макул болгон жана аны кантип ишке ашыруунун жолун ойлонуштура баштаган. Хорезм шахтын мамлекети монголдорго салыштырмалуу абдан эле алсыз болчу. Анын үстүнө ошол мезгилдеги Хорезм шах Алауддин Мухаммад экинин башында кантип байлык топтойм, кантип бийлигимди сактайм деген гана ой бар эле. Хорезм шах ислам шариятынын орношу, душмандардын жүрөгүнө коркунуч салуу деген нерселер жөнүндө ойлонуп да койгон эмес. Чыңгыз хан ислам дүйнөсүн басып алууну каалап турган. Ал аскерлерди топтоп бастырып кирип басып алса деле болмок. Бирок, субханаллах, ал ислам мамлекеттерине карата баскынчылыгын башташ үчүн өзүнүн элине жана дүйнө коомчулугунун алдында кандайдыр бир согуш үчүн актанууга боло турган шылтоо болсун каалаган. Ага андай шылтоонун эмне кереги бар эле деген суроо болушу мүмкүн. Күчтүү лидер, күчтүү армия, заманбап куралданган сансыз аскери болуп туруп, алсыз душман менен согушууга шылтоо издебей деле койсо болбойт беле. Эми баарыңар көңүлүңөрдү буруп талдасаңар, эң кыйын лидерлерге баардык мезгилде, азыркы күндөрдө эле согуш ачуу үчүн кандайдыр бир жарбаган, жасалма, согуш ачууга жарабаган болсо да шылтоо керек. Эмнеге десек, анын эң биринчи себеби жеңилген элдердин ар намысын тебелеп, моралдык жактан сындырыш үчүн шылтоо керек болот. Анан да булардын мусулман өлкөлөрү менен согушканга жүйөлүү себеби болсо, анда мусулман элдери өздөрүн күнөөлүү сезип, башынан эле монгол татарлардын алдында күнөөлүү мамлекетти кантип коргойбуз деген ыргылжың ойлор пайда болуп, элдерде мамлекетти коргоодо чечкиндүүлүк болбойт. Ошону менен бирге эл арасында биздин мамлекет монгол татарлар менен болгон мамлекеттер аралык алакаларда кечирилгис ката кетирип, баланчаны баландай, тигини тигиндей кылып алган деп Чыңгыз хан берген жалган маалыматтын негизинде анын тарабын ала баштайт. Экинчиден, монгол татарлар үчүн да ишенимдүү жүйө болсо, алар да согуш үчүн
болгон курмандыктарды кың дебей көтөрө алат. Алар үчүн курмандыктын канчалык чоң болуусу да маанилүү болбой калат. 10 миңби, 20 миңби, же 100 миң аскерби, андан да көппү, эч маанилүү эмес болуп калат. Себеби алар өз иштерин туура деп билип, кол башчылары айтып жаткан бийик нырабалуу жаркын келечек үчүн күрөшүп жатабыз деп ойлошот. Анан да мындай улуу иш үчүн мамлекеттин чек арасын коргоодо болсун, же коомдогу ушундай жакшы түзүлүштү сактап калуу үчүн душмандарга каршы согуш мезгилиндеги пропаганданын натыйжасында согушушат. Үчүнчүдөн, эл аралык коомчулукту эң аз дегенде нейтралдуу кылуу же колдон келсе, аларды да мусулмандар менен болгон согушта монгол татарлар тарабына өткөрүп алуу үчүн да жүйөлүү шылтоо керек болуп турган. Ошентип Чыңгыз хан согуш ачууга шылтоо издеп таппай турган мезгилде күтпөгөн жерден оомат келип, асмандан издегенин жерден тапкандай эле болду. Бул окуя кандай болгон баяндайлы. Бир топ монгол татар соодагерлери мусулмандардын Атырар шаарына келишет. Бул шаар ислам дүйнөсүнүн чыгышында, азыркы Казакстанда жайгашкан эле. Ошентип алар өз соода иштери менен келип, Атырар шаарынын айланасынан ажал табышат. Алардын өлүмүнүн кандай болгондугу жөнүндө көптөгөн окуялар жана себептер айтылып жүрөт. Бирөөлөрүндө шаар акими аларды татарлардын тыңчылары деп өлтүргөн делсе, дагы башкасында Чыңгыз хан мусулмандарга согуш ачуу үчүн өзү бир топ адамдарды, атайын соодагерлерди мусулмандардын бийлигинин алдындагы жерде өлтүргүлө деп жөнөткөн дешет. Дагы бирөөлөрүндө каракчылар соодагерлердин дүйнө мүлкүн талап алуу үчүн өлтүрүшкөн деп келет. Имиштер көп, бирок эң башкысы монгол татар соодагерлеринин мусулман бийлигинин алдындагы Атырар шаарында өлтүрүлгөнү болчу. Атырар шаары Хорезм шахтын бийлигинин алдында эле. Ошентип Хорезм шах монгол соодагерлеринин өлүмү тууралуу сүрүштүрүп баштаганда, Чыңгыз ханга анын өкүмү жаккан эмес жана күнөөлүүлөрдү өзү монголдордун борборунда соттоо үчүн талап кылган. Хорезм шах Алауиддин Чыңгыз хандын бул талабына макул болгон эмес. Жана бул талап ошол убакыттагы кабыл алынган эл аралык мамилелердин жобосуна каршы келет деп түшүндүргөн. Бул эл аралык жобо азыр деле ошол боюнча келе жатат. Учурда деле кимдир бирөө кайсыл өлкөдө кылмыш кылып колго түшсө, башка өлкөгө өткөрүлүп берилбейт жана ошол кылмыш болгон өлкөнүн соту менен соттолот. Акыйкатында кайсыл гана мамлекет болбосун, кылмышкерди өз өлкөсүндө өзүнүн закондору менен соттойт. Өз сөзүндө Хорезм шах Мухаммад кылмышка шектүүлөрдүн үстүнөн шарият соту болорун, жана күнөөлөр аныкталса, өз өлкөсүндө шарият сотунун өкүмүнө жараша жаза болорун билдирген. Бул чечим албетте Чыңгыз ханды канааттандырган эмес. Ал аскерин жыйнап, ислам дүйнөсүнө каршы хижраттын 616-жылы баскынчылык жүрүш баштоого эң сонун жүйө болуп берген. Григориан жыл санагы боюнча 13-чү кылымынын башталышы болчу. Чыңгыз хан эбегейси чоң аскер жыйнап, ислам дүйнөсүнүн чыгышына Кырдариянын күнчыгыш тарабында жайгашкан Атырар шаарына бастырып келген. Чыңгыз хан менен Хорезм шахтын аскерлеринин ортосунда чоң кагылышуу болгон. Жогоруда айткандай, бул аймак азыркы Казакстандын жерлери. Казакстан дагы бир топ жылдар бою Советтер Союзунун катарына кирген жана 90-жылдары Аллахтын каалоосу менен эгемендик алган өлкө. Ошентип Чыңгыз хандын сансыз аскери менен Хорезм шахтын аскерлеринин ортосундагы аюусуз салгылашуу 4 күнгө созулган. Эки жактан тең чоң жоготуулар болгон. Мусулмандардан бул салгылашууда 20 миңдей шахид болушкан. Монгол аскерлеринде андан да көп адам өлгөн. Бирок монгол аскерлери сансыз көп болгон экен. Силер Кытайдын жана аларга жакын өлкөлөрдөгү адамдардын канчалык көп экенин билесиңер да. Ошондуктан канчалык чоң жоготууга учурабасын, Чыңгыз хандын сансыз армиясынын күчүнө эч бир таасирин тийгизген эмес. Өлгөндөрдүн саны канчалык чоңдугуна карабай, Чыңгыз хандын армиясы эч нерсе болбогондой эле Хорезм шах Мухаммаддын армиясын кысып талкалап киришкен. Ошентип 4 күн тынымсыз согушкандан кийин Хорезм шах өз аскерлерине Үргөнч шаарына чегинүүгө буйрук берди. Үргөнч шаары коргон менен курчалган Хорезм шах мамлекетинин борбор кааласы эле. Азыркы Түркмөнстандын аймагында жайгашкан болчу. Хорезм шах Үргөнч шаарына чегинүү менен өтө чоң катага жол берген жана андан көптөгөн чоң көйгөйлөр келип чыккан. Биринчиден Үргөнч шаары мамлекеттин түпкүрүнөн орун алган эле. Үргөнчкө чегинүү менен ал артында бир канча чоң шаарларды жана майда айыл кыштак шаарчаларды душман менен бетме-бет калтырып таштаган болчу. Эмнеге ал бул шаарларды таштап салды? Эмнеге аларды коргоого аскер калтырган эмес? Эмнеге ал бир эле Үргөнчтү коргоого алды да башка баардыгын калтырып койду? Анын бул кылганы чындыгында өтө чоң согуштук ката. Анан да кайгылуусу анын жүрөгүнүн түпкүрүндө өзүнүн мамлекети үчүн, өзүнө баш ийген карапайым элинин коопсуздугу үчүн эч кандай орун калбаганында эле.
Анын жүрөгүндө өзүнүн бала чакасы, тууган уругу, байлык дүйнөсү жана алар жайгашкан сүйүктүү шаары үргөнч гана болчу. Себеби бул шаарда ал өмүр бою жыйнаган дүйнө байлыгы, казынасы бар эле. Аны ислам дүйнөсүнүн күнчыгышы, өз өлкөсүнүн чыгыш тарабы эч кызыктырбады. Ал жакта бир нече Бухара, Самарканд, Таликан, Газни, Герат деген жана башка да бир нече ири ислам шаарлары бар болчу. Эсиңерде болсо, биз сөз кылып жаткан өлкө азыркы бир нече мамлекеттерди өз ичине камтыган чоң мамлекет болгон. Азыркы Пакистан, Афганистан, Түркмөнстан, Казакстан бул өлкөлөр Хорезмшахтын мамлекетинин бир бөлүгү эле болчу. Ушулардын баардыгын таштап салып, бир гана Үргөнч шаарын чыңдоо менен алек болуп калган себеби анын ою өзүнүн үй бүлө тууган уругун сактап калуу гана болгон. Ал эмес кээ бир алысыраак туугандарын да коргой алган эмес. Албетте, Хорезмшахтын бул кылгандары Чыңгызхандын ислам дүйнөсүн басып алуусуна өтө жакшы шарт түзүп берди. Ошентип, Чыңгызхандын аскерлеринин жолундагы биринчи шаар Бухара шаары болду. Бул шаар ислам үммөтүнүн чолпон жылдызы, белгилүү аалым, Аллах андан ыраазы болсун, Имам аль-Бухаринин шаары эле. Чыңгызхандын аскерлери Бухара шаарын хижраттын 616-жылы курчоого алды. Бухара шаарынын аскердик гарнизону жок болгон үчүн андагы жашоочуларга коркунучтуу абал жаралып, өтө оор жагдайга туш болушту. Ушундай абалда бухаралыктар кандай кылабыз дешип эки жаатка бөлүнүп калышты. Курчоодогулардын аз гана бөлүгү монголдор менен салгылашуу керек экенин айтып, казатка чыгып, шаарды коргойбуз деп чыгышты. Бул адамдардын көпчүлүгү Бухара шаарынын ошол кездеги илимдүү, факих алымдары болчу. Ал эми калган көпчүлүк болсо, эгер монголдор шаардыктардын коопсуздугуна кепилдик берсе, аларды шаарга киргизиш керек деп чыгышты. Аалымдар менен бирге калган аз гана эр жүрөк жоокерлер шаардыктарга монголдордун намыссыз экенин, өз убадаларына турбай тургандыктарын айтышса да кулак салышпады. Адамдар аман калабыз деген закым сыяктуу алдамчы үмүт калдырып, шаардын эшигин монгол татарларга ачып беришти. Бирок илимдүүлөрдөн, аалымдар менен эр жүрөк азаматтардан турган азганактай топ шаар ичиндеги ички сепилдердин бирөөсүнүн ичине кирип, согушка даярданышты. Ооба, татарлар элдердин коопсуздугун камсыздоону убада кылышты жана ал убада боюнча калды. Ошентип адамдар шаар дарбазасына чаары менен монгол татар аскерлери Бухара шаарына толуп кетишти. Шаарга киргенден кийин Чыңгызхан таң калыштуу талап койду. Кызыгы, мындай соо адамдын оюна келбеген талапка шаардыктар да макул болушту. Бул кандай талап болчу десек, ал шаардыктарды аалымдар менен факихтер жана бир уч эр азаматтар коргоп жаткан кичинекей сепилди алууга жардам бересиңер деди. Эмне себептен коргонуудагы сепилди алууга жардам беришибиз керек дегендерге, алар дүйнөдөгү эң таасирдүү күчкө каршы чыгып жатышат деп жана башка ушуга окшогон жарлыктарды идишти. Силер болсо ороолорду толтуруп, тосмолорду бузуп, сепилди алып, ичиндеги бузукуларды Чыңгызханга туткун кылып берсеңер гана шаардыктарга мунапыс беребиз дешти. Таң калыштуусу, шаардыктар ушул буйрукка баш ийишип, монгол татарлар менен бирге чепти курчаган аңдарды толтуруп, татарлар менен бирге ислам сепилине каршы чабуулга катышышты. Мусулмандар мусулман чебин басып алып жатканы ойго келбес, акыл көтөргүс иш эле. Натыйжада чеп кыйрады. Анын коргоочуларынын баарын өлүм жазасына тартышты. Мына ушундан кийин күтүлгөндөй эле монголдор өз убадаларынан кайтышты жана Бухара элине адамзат тарыхындагы эң чоң кыргынды салышты. Эркектерди, аялдарды, жаш балдарды кыргын кылышты. Тирүү жан калтырбай, кыбыр эткендин баарын кырып салышты. Мен силерге белгилүү аалым Ибн Касирдин ошол окуяларды Аль-Бидая ва Нихая деген китебинде кандайча сүрөттөгөнүн окуп берейин. Алар өлтүргөн бухаралыктардын санын Аллахтан башка эч ким билбейт. Аял балдарды туткундашты, аялдардын үй бүлөлөрүнүн көзүнчө жийиркеничтүү иштерин кылышты. Андан кийин монголдор Бухаранын көчөлөрүнө өрт коюшту. Шаардын кооз мечиттерин, мектептерин жана айлананын баарын өрттөп жиберишип, таланып тонолгон күлү көккө сапырылган шаарды калтырышты. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Урматтуу агайжелерим, ушуну менен окуя бүттү деп ойлоп жатасыңарбы? Жок, бул жөн гана башталышы болчу. Кийинки бөлүгүндө биз монгол татарларынын хижраттын 617-жылы кандай иштерди кылгандары жөнүндө сөз кылабыз. Бул жыл мусулмандардын тарыхындагы эң жаман жыл болуп эсептелет. Аллахтан тарых барактарындагы окуялардан сабак алууну, анын жолдорун туура түшүнүүнү сурайбыз. Бизге пайдалуу нерсе үйрөтүүсүн жана аны бизге пайдалуу кылуусун сураймын.